Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Барыбызга маалым болгондой Аллах субхана таала бардык адамдарды, жиндерди өзүнө түз ибадат кылуулар үчүн жараткан. Бул таухид илими, таухидти кармануу мусулмандын жашоосунда эң керектүү болгон парыз милдеттерден. Ар бир мусулман ошо таухидти үйрөнүп, жана ошол нерсеге амал кылып, элдер чакырып, өзүнүн динин, ыйманын коргош керек, сакташ керек. Айрыкча азыркы заманда, илим азайган заманда, таухидке, сүннөткө чакырган адамдар аз кезинде ушул нерсеге ушуну түшүнгөн адам көңүл буруш керек. Күнү түнү Аллах субхана таала шүгүр келтирип, ушу таухидтин үстүнө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем кармоого ийгилик берген Аллах субхана таала күнү түнү шүгүрлөрдү, мактоолорду келтиришибиз керек. Мына буга чейин дагы колдон келишинче ошо таухидке байланыштуу кээ бир сабактарды алганбыз. Бүгүн дагы ушул видео түрүндө таралган бир окуя бар экен, жалган окуя. Ал окуянын ичине ширк дагы, жалган нерсе дагы камтылган экен. Албетте баарыбызга белгилүү болгондой эле бул ширк күнөөсү Аллах субхана таала кечиргис, адамдын ыйманына зыян келтире турган чоң күнөөлөрдүн бири. Ана бул ушул таралган нерсе, бул окуя эмнени билдирип атат? Ошо ахли сунна жолунда жүргөн салафы солихтердин жолун карманган адамдардын күнү түнү таухид жөнүндө айтып, таухидке чакыруулары, сүннөткө чакырууларын жөн гана эмес экенин, ошол таухидте же сүннөттү карманууда ар кандай адашуулар бар экенин билдирип турат. Балким ошол адашууларга, ширкке чакырган адамдардын да бар экенин дагы ачык айкын билдирип турат. Бул эмне деген видео түрүндө тараган эмнеден окуя десе, ошону сүйлөп аткан адам айтып атат. Окуянын кыскача мазмуну ушундай. Бир олия болуптур. Анан ошонун эки шакирти болгон экен. Анан ошол олия эки шакиртине айтат экен: "Экөөңөрдүн башыңарда жакында бир акыбал келет, бир абалга түшүп болосуңар, кыйынчылык келет. Ошол кезде мени чакыргыла, мен келип жардам берем" дейт экен. Анан эки шакирти бир себептен улам сапарга чыгып калышат экен, жолго. Анан ошол убакта экөөнө жолдон арыстаныбы, жолборусу кол салат экен. Ошол кезде экөө дайынын таппай Аллах субхана таалага жалдырашып, жардам сурашат экен. О Кудай деп жардам бер деп чын жүрөктөрү менен жалдырашат экен. Бирок жардам келбейт экен Алла таала тараптан. Анан ошентип айлаларын таппай турушканда, акыры уже өлүмгө көздөрү жетип калганда, баягы устазынын айткан сөзү жүрөктөрүнө кылт этип түшөт имиш. Анан ошол замат дароо Кудайдан, Алла тааладан жардам сурабай, устазынан жардам сурай калышат экен, устазына жалдырашып, Алла таала сактасын. Анан ошентип устаздарынан жардам сурай калса эле, баягы кол салам деп жаткан арыстан артка бурулуп эле кетип калыптыр. Аларга кол салбай эле. Экөө таң калышып, эмне болду деп Алла таалага шүгүр келтирип, кутулдук деп анан устазына жолукканда айтат экен: "Ушундай окуя болду. Алла таалага дуа кылсак кабыл болгон жок, анан сиздин сөзүңүздү эстеп, сизден жардам сурасак, баягы арыстан кайрылып кетип калды. Ошого таң болуп калдык" десе, устаз айтат экен. Экөөнүн бирөөсүнө айтат экен: "Сен бир аял менен туура эмес мамиле кылып, бир күнөө кылган экенсиң, ошоңдон тооба кылып атсың" деп биринчисине айтат экен. Экинчисине: "Сен бирөөнүн акысын жеген экенсиң, күнөө кылган экенсиң, тооба кылбай. Анан силер күнөөкөр болуп, ошол себептен Алла таала силердин дубаңарды кабыл кылбай жаткан ошондон. А мен болсо күнөөм жок, күнөөмөн тооба кылганмын, таза адаммын, ошол себептен анан мен дуа кылсам, меникин кабыл кылды" деген ушундай жалган токулган, ойдон чыгарылган бир окуяны кабагым кашым дебей, коркпостон эле айтып, анан ошону таратып жүрүшөт экен. Аллах субхана сактасын. Албетте таухидти окуган, таухидти түшүнгөн адам жалган окуяны угар замат эле Аллах субхана тааланын акысы кандай тепселенип атканын, ыйманга кандай зыян тийгизип атканын дароо эле түшүнөт. Мына ушуга байланыштуу жана ушунун ичинде камтылган кээ бир нерселерге комментарий айтып, анан ошо таухидти эстетүү максатында мусулмандарды таухидке чакыруу, Аллах субхана тааланы урматтоого, Аллах субхана тааланын
өзүнө тиешелүү болгон иште эч бир махлук, эч бир жаратылган нерсе аралаша албайт экенин эскертип жеткирип коюу максатында ошону айтып отурабыз. Мына бул окуяда, жалган окуяда эмнелер камтылып кеткен? Биринчиден, бул окуя каяктан алынган, эмне болгон, эмне тастыкталган кабарланбаптыр. Балким кабарлагандыр, мүмкүн видеонун толук жазуусунда. Иши бизге жетип келген боюнча эч жерде кабарлабаптыр. Кандай болгон күндө дагы буга окшогон жалган токулган маалыматтар көп. Ар бир адам динин алып атканда, динин үйрөнүп атканда сөзсүз түрдө кайсы бир окуя болобу, маалымат болобу, ошонун булагын тастыктап билип, жана ошол нерсе шариятка төпкөлөбү, туура келеби, ошону аныкташ керек. Уккан нерсесине ушундай экен деп дароо ишене берген болбойт. Анткени азыркы заманда надан болгон, жахил болгон адамдар көп. Көптөгөн жалган маалыматтарды таратып жатышат. Мына ушуга байланыштуу дагы ошо жалган маалыматтарды тактоо жолдору деп кыскача сабак кылганбыз. Аны ошо YouTube каналынан издеп тагы уксаңыздар болот. Эң негизгиси адам баласы ушундай маалыматтарды дароо кабыл алсаң тактап, биринчи ушул каякта эскерилген, туура айтылганбы, экинчиден ошол окуябы эмне айтылса да шариатка туура келеби, шариат каршы келеби, ошону такташ керек. Бул эң биринчи милдет ушул. Экинчиден, бул жерде карасаңыздар, баягы Олия айтуусу боюнча эки шакиртин айтып атат. Силер баягы келечекти айтып атат да, бир ушу акыбалга туш болосуңар, бир кыйынчылыкка туш болосуңар деп. Кээ бир адамдар баягы таухидти окуган адамдар муну жөнөкөй эле маалымат катары угуп ушундай болуп тур деп эле коюшу ыктымал. Бирок түшүнгөн адам буга жакшы көңүл бурат. Бул жерде кайсы маселе айтылып атат? Бул жерде гайыпты билүү, келечекти билүү маселеси жатат. Баарыбызга маалым болгондой эле исламда келечекти, гайыпты бир гана Аллах субхана таала гана билет. Бул Алла тааланын иши, өзүнө тиешелүү болгон. Буга эч бир махлук аралаша албайт. Мейли ал пайгамбар болсун, периште болбосун, олия болсун, эч кими келечекти билбейт. Бул жерде карасаңыздар, ал уже ушундай алар шакирттери эмнеге туш болорун билип айтып коюп атат. Бул ачык айкын эле жалган. Балким бул деген динден чыгаруучу чоң күнөө. Ким Аллах субхана тааладан башка бир махлук гайып илимин билет деген болсо, ал динден чыгат. Кудай таала сактасын мындай нерседен. Анткени бул гайып Алла тааланын өзүнүн гана таандык. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Ва индаһу мафатихул гайби ла я'ламуха ва индаһу мафатихул гайби ла я'ламуха иллаху." Аллах субхана тааланын алдында гайыптын ачкычтары бар. Аны бир гана Алла тааладан башка, өзүнөн башка эч ким билбейт деп атат. Жана Аллах субхана таала башка аятта айтып атат: "Ва алимул гайби фала юзхиру ала гайбихи ахадан илля ман иртаза мин расул." Гайыпту билүүчү зат деп Алла таала өзүнө айтып. "Фала юзхиру ала гайби ахада." Эч кимге өзүнүн гайыбын эч кимге билдирбейт. Илля ман иртаза мин расул. Бир гана өзү каалаган элчилерге билдирет деп атат. Элчилер деген ошо адамдардан болгон элчилер, пайгамбарлар жана периштелерден болгон элчилер. Демек Алла таала гайыпты билүүчү зат, ал гайыбын эч кимге билдирбейт. Бир гана каалай турган болсо, кээ бир гайыптарды өзүнүн элчилерине, периштелерден жана пайгамбардан болгон адамдарга гана билдирет. Болду, андан башка гайыпты эч ким билбейт. Ошо пайгамбарлар да кээ бир гайыпты билбегени менен алар баардыгын биле бербейт. Аллах субхана уруксат берген, ошо Аллах субхана билдирген гана нерсени гана биле алышат. Андан башканы билбейт. Мына бул жөнүндө Аллах субхана таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акысында ачык эле Куранда айткан. Кул айткын деп атат Аллах субхана. Кул ла амлику ли нафси дарран, кул ла амлику нафси нафан ва ла дарра илля ма ша Аллах. Айткын ошо элдерге, мен өзүм үчүн зыяндагы, пайдадагы, зыяндагы алып келе албайм, ал нерселергеээлик кыла албайм. Илля ма ша Аллах. Бир гана Алла таала каалаган убакта. Валау кунту а'ламул гайба ластактарту мин хайр. Эгерде мен гайыпты биле турган болсом, анда мен көптөгөн жакшы иштерди кылмакмын деп айткан. Көрдүңүздөрбү, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гайыпты билбейт. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гайыпты биле турганда көптөгөн нерселерди кылат эле. Вама массани суу. Жана мен көп жакшы иштерди кылмакмын, жана мага эч бир зыян келбейт эле, бир жамандык келбейт эле деп айткан болот.
ин ана илля надирун ва баширли кауми юминин. Мен болгону эскертүүчү, ошо азаптан тозоктордон эскертүүчү, ва баширун кауми юминин. Жана момун коомдорду, момун элдерди ошо аларга бейиштен кабар берип сүйүндүрүүчү гана, эскертүүчү гана пайгамбарымды айттым деп Аллах субхана эскертет. Көрдүңүздөрбү, бул жерде ачык айтып атат. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субхана тааладын каалоосуз, уруксатсыз эч качан жакшылыкка да, пайдага да, зыянга да ээлик кылбайт. Гайыпты да билбейт. Бул Аллага гана таандык. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гайыпты биле турганда анда көптөгөн жакшылыктар жасамак, ага эч бир зыян келмек эмес. Муну ачык айкын айтып атат. Анан Аллах субхана таала ушундай деп жаткан болсо, анан кээ бир адамдар келип ушундай акыбалга түшүп каласыңар, мындай болот деп уже келечекти айтуу, демек ачык айкын булар Куранга каршы сөз сүйлөп атышат жана Аллах субхана тааланын акысына кол салып атышат. Ушул гайыпка байланыштуу, гайып илимине байланыштуу темадан да көптөгөн адашкан адамдар бар. Аллах субхана тааладан башка олия дешет, олиялар билишет, келечекти билет, каалаган нерсени аткарышат, каалаган нерсени жасашат деп Аллах субхана тааладын акысына шек келтиришет. Мунун баары тең шариятка толугу менен каршы. Ошондуктан ар бир мусулмандын акыйдасы кандай болуш керек? Бул гайып илимин Аллах субхана тааладан башка эч ким билбейт деп этикад кылыш керек. Аллах таала Куранда айткандай. Эч бир жаратылган махлук, пайгамбар болобу, олия болобу, периште болобу, алар өзлөрүнүн каалоосу менен, өзлөрүнүн эрки менен өздөрү үчүн пайдалы алып келе алышпайт, зыянды алып келе алышпайт. Бир гана Аллах субхана таала каалаган убакта. Ушундай ишенич ар бир адамдын жүрөгүндө бекем орнош керек. Качан гана Аллах субхана таала каалаган убакта өзүнүн кээ бир пайгамбарларына же кээ бир периштелерине, кабарчы периштелерине ошо кээ бир гайып илимин билдирет, ошондо гана алар билишет. Анан ошого жараша Аллах субхана тааланын буйруктарын аткарышат. Мына ушундай нерсе болуш керек. Бул окуя болсо мына ушул акыйдага ачык айкын каршылык келип атат. Андан кийинкиси, жана окуянын аягына карасаңыздар, алардын дуасы кабыл болбогон себебин айтып, сен ушундай күнөө кылыпсың, экинчисине сен да мындай күнөө кылыпсың деп. Бул жерде дагы демек ал устазы алардын кылган күнөөлөрүн билип койгон деген маани чыгып атат. Бул дагы гайыпка тиешелүү. Кантип билди ал? Кандай күнөө болгон кантип билди ал? Жо олия десе эле баягы ушу күнөөнүн баарын кылып аткан иштерин билип калыш керек. Демек ошо олия келечекти билет, кылган күнөөлөрдүн жашыруу, кылган нерселерди билет десе, демек бул дагы шариятка каршылык, ачык айкын каршылык болуп саналат. Мунун баары тең туура эмес. Кудай сактасын. Андан кийинки маселе, баягы экөө келип арыстандын же жолборстун колдонуна түшүп бергенде жан талашып Алла таалага жалдырап дуа кылса, дуалар кабыл болбой, анан олиясына жалдыраган болсо кабыл болуп кетти деп атат. Бул дагы эле ачык айкын жалган нерсе. Кудай сактасын. Кантип адам баласы чын жүрөгү менен жалдырап, чын дити менен Алла таалага дуа кылып атса, кантип кабыл кылбасын Аллах субхана таала? Ооба, кээ бир себептер аркылуу Аллах субхана таала кээ бир адамдарга дуасын кабыл кылбай коюшу ыктымал. Бирок бул такай боло турган эреже, же такай эле кабыл кылынбайт деген нерсе эмес. Жана ошондой эле эгерде алардын дуалары кабыл болбой калса, ошондой олияларга кайрылыш керек, күнөөсү жок адамга кайрылыш керек деген маани чыкпайт. Балким тескерисинче адам дароо тообо кылып, күнөөсүнөн кечирим сурап Алла таалага жалдыраш керек эгерде ошо күнөөсү дуаларын тосуп аткан болсо. Мына ушундай түшүндүрмө беришибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, Аллах субхана таала күнөөкөр мусулман эмес, ачык айкын капыр болгон, мушрик болгон адамдардын дуасын ошо ыхластуулук менен алар дуа кылганда кабыл кылган. Мына бул жөнүндө Аллах субхана таала Куранда ачык эле айтып атат, мушриктер жөнүндө. Алар баягы деңизге түшкөн кезде мушриктер, деңизде коркунуч болуп, ар кандай кыйынчылык болгондо жалдырашып, мушриктер Алла тааланын өзүнө гана кайрылып калышканда дуа кылышып. Анан Аллах субхана аларды куткарып койгондо кайра жейге чыгып алып, кайра ана ширктерин кылып улантып кете беришкен. Ушул жөнүндө Аллах субхана Куранда ачык айтып атат. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Алар качанда деңизге түшүп, кайыктарга, кемелерге отурушканда Аллах субхана таалага чын жүрөктөр менен дуа кылышчу, жалдырашып. Анан Аллах субхана таала аларды куткарып койгондон кийин кайра өздөрүнүн ширктерин кыла беришчү деп атат Аллах субхана. Көрүңүздөрбү? Мушриктердин акыбалы ошондой болгон. Аллах субхана таала ошолордун да дуасын кабыл кылып аларды куткарып койгон.
Эми ошончо ширк кылып аткан адамдын ыхластуулук менен дуа кылса, ошол кезде мушриктер ширктин таштап Алла Таалага түз кайрылып калышкан да. Эми кантип кыйналган мусулман Аллах субхана жардам бербесин. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Амма южибул муттарра иза да'ах ва якшифус су ва яджалукум хулафа'ал ард а илахум ма'аллах қалилан ма тазаккарун." Амма южибул муттарра иза да'аху. Кыйналган, кысталган, аябай кыйын учурда адамга, ошо кыйналган адамга, кысталган адамга дуа кылган болсо, ошого жооп бере турган ким деп атат Аллах субхана таала. Ва якшифус су, ошо жамандыкты кетирип турган, кыйынчылыкты кетирип турган ким? Жана силерди бул жер жүзүнө ар бир доордун артынан орон басар кылып силерди дайындап койгон ким? А илаху ма'аллах, Аллах субхана тааланын бирге башка бир илахпы, башка бир кудайбы? Қалилан ма тазаккарун. Бир аз болсо да ойлонбойсуңарбы деп эстебейсиңерби? Аллах субхана айтып атат. Амма южибул муттарра. Аллах субхана тааланын башка ким кыйналганда дуаганы ким жардам берет? Ким жамандыкты кетирет деп Аллах субхана таала айтып атат бул жерде ачык айтып. Албетте Аллах субхана таала гана жооп берет. Аллах субхана таала гана кыйынчылыкта куткарат. Мына Куранды окуган адам түшүнүш керек да, демек кыйынчылыкта, кыйналганда биз Аллах субхана тааланын өзүнө жалдырашыбыз керек экен. Алла Тааладан гана сурашыбыз керек экен. Кыйналган адамга бир гана Алла Таала жардам берет экен. Кыйынчылыкты бир гана Алла Таала кетирет экен деген ишенич ачык айкын бекем болуш керек да мусулманда. Анткени баарыбыз жаратылган махлукпуз. Баарыбыз алсызбыз. Жанагы окуянын башында мындай деп да айтып кеттир. Аллах субхана таала гана муктаж эмес эч кимге, калганыбыз баарыбыз муктажбыз деп. Ооба, Аллах субхана таала эч нерсеге муктаж эмес. Демек эч нерсеге муктаж болбогон Алла Таалага баарыбыз кайрылышыбыз керек да, ошондон сурашыбыз керек. Анан айтыксы келип атат, андан башка махлуктар бири-бирине муктаж деп, жанагындай кыйынчылык учурда ошентип жардам сураш керек деп. Аузу билля, бул чоң кемчилик. Балким ошо кыйынчылык учурда эч кимге муктаж болбогон Алла Таалага гана жалдырашыбыз керек. Ошондон гана жардам сурашыбыз керек. Чыныгы мусулмандын акыйдасы ушундай болуш керек. Мына күнү-түнү намаз окуган сайын Фатиха сүрөсүн окуп атабыз, Ияка нa'буду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп атабыз. Ана биздин окуган сүрөбүз, намазыбыз кана ушул жерде өзүбүз күнү-түнү кайталайбыз да ошого амал кылбасак анда кандай болот? Аллах субхана тааланын ачык айкын аят турат. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп атабыз. Эми ар бир мусулман ушул нерсени аткарыш керек да. Ошого амал кылыш керек. Эгерде ошо Аллах субхана таала кыйынчылыкта жалдырабаса, кайсы убакта жалдырабыз? Мына бул жерде чоң коркунуч камтылып турат, урматтуу мусулман бир туугандар. Муну ушул нерсеге жакшы көңүл буруңуздар. Балким кээ бир мушриктерди айтып кетпедимби? Алар кемеге түшкөндө Аллах субхана таала жардам сураш керек депчи. Ошого окшогон дагы бир аят бар. Аллах субхана айтат: "Ва иза массакумуд-дур фил бахри далла ман тад'уна илля ияху" деп. "Фаламма наджак ила ал-бар а'рату ва кана al-insanu kafura" деген аят бар да. Силерге бир деңиздерде башыңарга кыйынчылык келген кезде бир гана Аллах субхана таалага жалдырап каласыңар. Баягы сыйынып аткан илахтарыңар, кудайларыңар алар жок болуп кетет. Ошого гана сыйынасыңар. Ана силерди коркакка чыгарып койгондо жүзүңөрдү буруп унутуп каласыңар. Ва кана al-insanu kafura деп Аллах субхана айтат да. Адам баласы бул ушуну баягы жакшылыкты билбеген кафир болгон деп Аллах субхана айтат. Негизинен Ибн Касир өзүнүн тафсиринде айткандай, адам баласы табият ушундай. Бир гана Аллах субхана таала сактап койгон адам эле туура жолдо жүрбөсө, ушу унутчаак жакшылык билбеген табият бул адамда бар да. Алла таала ырайым кылып койгон адам гана жакшы жолдо жүрөт. Мына ушул окуя жөнүндө, ушул аяттын тафсиринде Ибн Касир ушул чоң алым бир окуяны алып келиптир да. Икрима ибн Аби Жахил деген сахаба болгон. Аты Икрима. Бул ушул баягы пайгамбар саллаллаху алейхи Меккени ачкандан кийин мусулман болгон да. Мусулман болуп, анан кийин ушул исламга чоң кызмат кылган сахаби киши болгон. Ошол исламга келгенге чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп душмандык кылган. Пайгамбар ушул Меккени мушриктерден бошотконго чейин исламды кабыл алган эмес да. Качан гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени бошоткон кезде ошол киши пайгамбарыбыздан качып анан кемеге түшкөн болот. Ошол окуяны ушу Ибн Касир ушуну айтып берип атат да. Качып пайгамбарыбыздан анан деңизге түшкөндө кеме менен. Аякта жанагында толкун болуп кырсык болгондо
ошол жердеги адамдар айтат экен да, ушундай акыбалда бир гана Алла Таалага гана жалдырагыла, ошол Алла Таала гана силерге жардам берет, башкага жардам бербейт, силердин тиги сыйынга бутуңар, илахыңар жардам бербейт дегенде, ошол киши ойлонот экен да, Икрима деген сахаба. Аллах субхана таала ушул кыйынчылыкта өзү жардам берип аткан болсо, биз сыйынган буттар жардам бербесе, демек ал жөнөкөй убакытта дагы жардам берет деп туруп, ана Аллах субхана таала ошол жерден убада берет экен. О Алла Таала, эгерде мени ушул жерден куткарган болсоң, пайгамбарга барып, колумду колунун үстүнө коюп, ошо ыйман келтирем, чындыкка кайтам деген мааниде сөз айтат экен. Ана Аллах субхана таала куткарат экен ал кишини, анан кийин ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, ыйман келтирген экен ошол киши. Анан көптөгөн кызматтар кылган да. Мына көрдүңүздөр, ушул кыйынчылык убакытта ал сахаба ошол жерден түшүнүп атат. Олияны же буттарга жаланган жок. Керек болсо ошол жердеги адамдар кыйынчылык убакытта бир гана Алла Таала кыйынчылыктан куткарат экен деп ошону жалдырап дуба кылып атышат. Мушриктер ушул нерсени билишкен, алар баштарына кыйынчылык келгенде түз эле Аллах субхана таала кайрылып калышкан. Бул окуяда тескерисинен болот. Булардын башына кыйынчылык келгенде Аллах субхана таала жалдыраса эчтеке жооп бербейт. Анан олияга кайрылса ал жооп берип калып атат. Аузу билля. Ушул кантип мусулман адамдын дааваты болсун, ушул кантип мусулман адамдын жолу болсун, таалими болсун. Мусулман адам мусулмандарды, балдарын, бир туугандарын, жакындарын Аллах субхана таалага ишенүүгө, Аллах субхана тааладан гана жардам суроого тарбиялаш керек. Алла Тааладан гана үмүт кылууга тарбиялаш керек. Мына ушул мусулмандын дааваты. Дагы Ибн Касир бир окуяны алып келген экен. Бул окуя Ибн Касирдин тафсиринде жана Ибн Аби Хатимдин да чоң алым болгон, ошонун тафсиринде келген экен да. Убайдиллах ибн Аби Салих деген киши болгон экен. Ошол киши ооруп калып, аны зиярат кылып, Таус деген табиин киши болгон да. Ошол зиярат кылып келет экен. Анан ошол кезде баягы Убайдиллах ибн Аби Салих деген киши ошо Таус деген табиинге кайрылып айтат экен да. Жанына келди, мен үчүн дуа кылып коюңузчу дейт экен да. Бул нерсе шариатта уруксат. Адам баласы жаныңда болсо, тирүү болсо, дуа кылганга мүмкүнчүлүк болсо, дуа кылып коюңузчу. Алла Таала жалдырап дуа кылып койсо, ал уруксат нерсе. Мында эч бир шариатка каршы келе турган нерсе жок. Ошонтип ошол кишиден дуа кылып коюңуз деп сураганда ал киши эмне деп айтыптыр, ошо Таус деген киши? Өзүң дуа кыл дептир. Өзүң дуа кыл, Алла Таала кайрылган. Анткени сенин акыбалың мына кыйынчылыкта жатасың, ооруп жатасың. Сен мындай кыйын акыбалга туш болдуң. Аллах субхана таала кыйын акыбалга туш болгондо дуасын кабыл кылат деп жана аятты маанисин айткан экен да. Жана айтып бербей, амма южу муттарида дааху деген аяттычы. Башына кыйынчылык түшкөндө, кыйын акыбалга туш болгон адамга ким жардам берет? Дуа кылган болсо, Алла Тааладан башка эч ким жардам бербей албайт да. Алла Таала ушуну айтып атат да. Мына ушуну айтып, өзүң дуа кыл деген экен. Көрдүңүздөрбү? Мына чыныгы тарбияны берген алымдардын тарбиясы ушундай болгон. Адам баласынын жүрөгүн Алла Таалага байлашкан. Өзүң дуа кыл, өзүң жалдыра, Алла субхана таалага берет, сенин акыбалың мына кыйын акыбалда деп таалим берип атат. Мына чыныгы элди тарбиялай турган, даават кыла турган адам ушул нерсеге тарбиялаш керек. Адамдардын жүрөгүн динге байлаш керек. Адамдардын жүрөгүн Аллах субхана таалага жалдыроого, Алла Тааладан гана үмүт кылууга байлаш керек. Алла Тааланын акысын таанууга байлаш керек. Анткени бул кыйынчылыкта дуаны кабыл кыла турган бир гана Алла субхана таала. Эч бир махлуктун колунан келбейт. Ырыскыны бере турган, кыйынчылыктан куткара турган, бактылуулукту бере турган, жолду ача турган, баланы уул болобу, кыз болобу, перзентти бере турган бир гана Аллах субхана таала. Ушунун баардыгын жана ошого окшогон башка нерсени Аллах субхана таала тиешелүү болгон баардык нерсени Алланын өзүнөн гана биз сурашыбыз керек. Аллах субхана таала жалдырап, табынып, баарын ошол аркылуу чечишибиз керек. Ошондо динди түшүнгөн, исламга толугу менен кирген, исламды туура кармаган адамдардын катарына киребиз иншалла. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас деген сахабага осуят кылып үйрөткөндө эмне деп айтты? Ида саалта фас'алилла ва ида ста'анта фастa'ин билlah. Эгерде бир нерсени сураган болсоң, Алла Тааладан сура деп атат. Жардам сураган болсоң, Алла Тааладан жардам сура деп атат. А бул окуяда болсо, менден жардам сурагыла деп ойла өзүнө чакырып атат. Алла Таалага үндөгөн жок, менден жардам сурагыла деп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таалими менен бул окуядагы, жалган окуядагы таалимдин эки чоң айырмасы.
Ал жерде ооба айткысы келип атат. Демек алар күнөөлүү болгондо анан устазы дуа кылып койду да деген маанилүү айткысы келип атат. Кээ бирөөсү ошондой түшүнүп алышы ыктымал. Жок, бул жерде башка маселе. Адам баласы жана айтып кеткендей эле бир кыйналып аткан адамды көрүп туруп, жанында туруп, угуп, дуа кылып койсо бул башка маселе. Ал жерде ал устазы жок, ал жерде. Ал алыс жакта турат. Алыс жакта туруп жардам сураган кантип укту мына? Бул нерсе, бул сыпат Алла Тааланын өзүнө гана таандык. Алыстагы нерселерди угууну, бардык тилдерди түшүнүү, ошо бир моментте бардык элдер дуа кылган болсо ошонун баарын кабыл алып, ар кимисинин үмүтүн аткарган бир гана Аллах субханаху тааланын иши бул. Алла Тааланын өзүнө гана таандык. Алыста туруп эч ким уга албайт мындай нерселерди. Тигилер кыйналып атып, устазына жалдырап коюп, кичине эле жардам сурай калса дароо угуп, анан аткарып атат. Бул демек Аллах субханаху таалага тиешелүү болгон бир сыпатты те макулукка ыйгарып атат. Мына чатактын баары ушул жерде жатат. Башында мына гайыпты мен билем деп айтты. Акыбалга туш болосуңар деп. Ошо гайыпты билем дегендик да бул. Анан алардын кандай күнөө кылып койгонун айтып берип атат. Ушундай күнөө кылгансыңар. Бул дагы гайыпты билем дегендик. Анан акырында болсо алар дуа кылса ошо алыстан туруп угуп коюп атат ошонун баарын. Мына ушул жагына көңүл буруш керек мусулман адам. Мындай окуяны токуган адамдар бат эле алдап коюшуктумал да, бул жерде силер ойлогондой болгон жок, ширк болгон жок, андай мындай болгон жок. Жөн эле дуа кылып коюбоду? Дуа кылып койсо болот да. Шарият каршыбы деп элдин башына айландырыш ыктымал. Жок, ал жерде маселе ошо гайыпты билүү маселеси. Жана Аллах субханаху таала таандык болгон, алыстагы жардам суроону, алыстагы муктаждыкты биле турган, уга турган бул Аллах Тааланын өзүнө гана таандык да. Ошону берки олиясына ыйгарып коюп атат. Мына бул өзүнчө чоң адашуу. Мына ушул нерсеге мусулман баласы басым жасап көңүл буруш керек. Мындай нерсенин баары Аллах субханаху тааланын өзүнө гана таандык. Мусулман адам кандай башына кыйынчылык түшпөсүн, кандай нерсени сурабасын, бир гана Аллах Тааладан сураш керек. Эч бир махлук, мейли асман болобу, тоо болобу, жер болобу, мазар болобу, олия болобу, арбак болобу, периште, пайгамбар эч кимиси жардам бере албайт. Дуаны эч кимиси кабыл кыла албайт. Дуаны эч кимиси укпайт. Бир гана Аллах субханаху таала кабыл кылат. Алар уккан күндө дагы алар жооп да бере албайт. Аллах субханаху таала Куранда айткандай. Мушриктер буттарга сыйынганда алар деген дуасын укпайт деген алар. Укса дагы жооп бере албайт деген. Ошо сыяктуу ким Аллах субханаху тааланы башка бир махлукка жалдырган болсо, ал убактысын бекер коротуп атат. Ошол эле убакытта чоң күнөө кылып атат. Мына ушул нерсеге басым жасаш керек мусулмандар. Таухидти үйрөнүш керек, элдерге чакырып, ушундай жалган токулган, шариятка каршы келген, мусулмандын ыйманына зыян келтирген окуялардан, икаялардан алыс болуш керек. Биздин динди кабыл ала турган булагыбыз Куран, сүннөт, Алла Тааланын Куран кетеби, пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү жана салафы салих, мурунку алдыңкы муундан, таза муундан келген ошолордун илими, ошолордун фатвалары, ошолордон такталып келген окуялар, мына ошолор менен биз элдерге даават кылып таалим беребиз. Мындай токулган, жалган, керек болсо жана ушундай болгон шариятка каршы келген окуяларга такыр көңүл бурбашыбыз керек. Андан кийин мына сөзүбүздүн акыркысы болсун, акыркы маселе. Бул жерде олия деп айтып кетип атпайбы мына? Ошо олия маселесинде да көп адамдар такыр эле туура эмес түшүнүктө. Кээ бирөөсү баягы олиялар четке кагышат. Албетте бул нерсе да туура эмес. Кээ бирөөсү олиянын акысында аша чаап кеткендер бар. Даражасын ашыкча көтөрүш, бул дагы туура эмес. Албетте исламда ахли суннанын акыйдасында олия деген түшүнүк бар. Олия деген ким? Олия деген кадимки эле бизге окшогон эле адам. Алла Тааланын кулу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү. Кадимки эле адам. Болгонун айырмачылыгы ыйманында жана таквачылыгында. Алла Таала Куранда мына ачык эле айтып атат. Ала инна аулия Аллах ла хауфа алейхим ва ла хум яхсанун алладина аману ва кану яттакун. Олиялар ким деп атат мына бул жерде айтып атат. Алла Тааланын олиялары үчүн, алар үчүн коркунуч жок жана алар кайгырышпайт деди. Алар түшүндүрөт. Алладина аману. Алар кимдердин? Алар ыйман келтиргендер, таквачылык кылгандар деп атат. Демек, олия адам ким экен? Ыймандуу, таква адам. Кайсы адам ыймандуу, таква адам болсун, ошо олия болуп саналат.
Мына таква адамдын баары тең Аллах субхана тааланын олия. Олия деген Аллах таалага жакын болгон таква адамды олия дейт. Мына ахли суннанын түшүнүгүндө ушундай. Ахли сунна олияны четке какпайт, ишенет. А кээ бир акыйда китептеринде айтып кеткен. Бирок аларды өздөрүнүн даражасына коюшубуз керек. Алар адам баласы олия болсо эле алардан жардам сурап аларды Кудай Тааланын деңгээлине теңеген болбойт, Кудай сактасын. Бул чоң күнөө, ширк күнөө болот. Капырлык күнөөсү болот. Башында айтканда олиялар кадимкидей эле адамдар болгон, таква адамдар. Эмне себептен аларды ушул олия темасында катуу аша чаап кетишет кээ бир адамдар? Анткени керемет деген бөлүм бар да, ошо олияларга байланыштуу. Аллах субхана таала кээ бир олияларга, бардыгы эмес, мына кээ бир олияларга кээде ар кандай керемет берип койшукту болот. Керемет деген эмне? Керемет деген бул жалпы жонунан айта турган болсок, көп адамдардын, карапайым жөнөкөй адамдардын колунан келбеген кээ бир артыкчылыктар да. Жөнөкөй адам андай нерсени кыла албайт, же болбосо андай артыкчылык аларга ыйгарылбайт. Бирок Аллах субхана таала кээ бир олия адамдарга кээ бир артыкчылыктарды, кереметтерди ыйгарып коет. Эмне себептен? Ошол адамдын кээде муктаждыгы үчүн, кээде иманын күчөтүш үчүн, кээде даражасын көтөрүш үчүн ар кандай себептер менен берет. Бирок бул жерде билип кое турган маселе, сөзсүз түрдө эле ар бир олиянын керемети болуш шарт эмес. Шарт жана башында айтып кеткен, бул ар бир олия сөзсүз түрдө таква болуш керек. Мына ушундай кишини биз олия деп айтабыз. Аларда жанагындай керемет берилүү, ар бирине берилүү бул шарт эмес. Кээ биресине берилет, кээ биресине берилбейт. Мына ушул нерсени баса белгилешибиз керек да. Кээ бир адамдар олия десе эле сөзсүз түрдө анын керемети болот экен деп эле ойлоп калышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн канча деген олиялар бар эле, сахабалар. Сахабалар булар баары олия болушкан. Жакшы таква адамдар. Бирок да алардын ар биринде эле керемет боло берген эмес. Ошондой деле табиендер да ошондой болгон. Ошондуктан бул темада баягы аша чаппаш керек, туура түшүнүш керек. Андан кийинки баса белгилей турган маселе, демек аларга керемет берилиптир деп аларга сыйынып кетип, алардан жардам суроо бул такыр туура эмес. Алар өздөрүнүн үчүн, алардын өздөрүнүн муктаждыгы үчүн берилген бул нерсе. Эгерде кайсы бир адам динге каршы болуп, же болбосо бир кафир болуп кеткен болсо, ага миллиондогон олия келип жардам берейин десе да жардам бере албайт. Мына бул маселени да жакшы түшүнүшүбүз керек. Мына ушул керемет маселесин туура түшүнбөгөндүктөн жанагындай аша чабуулар пайда болуп атат да. Жана ойлоп атат да, кийин бул керемет берилген, ал адам тиги билип койду, анан дуа кылып атат депчи. Кандай билүүнү көңүл бурган жак, ошентип жанагындай адашууга кептелип атышат. Ушул керемет маселеси ахли суннанын баа китептеринде айтылдığında айтып кетпедимби? Ошол себептен кээ бирөөсү мына баса белгилеп айтышкан да. Бир эле пайгамбар дейт. Бул бардык олиялардан артык деп атат. Муну эмнеге баса белгилеп айтып атышат? Кээ бирөөсү ошо кереметте отуруп, аша чаап алардын даражасын пайгамбардын даражасына көтөрүбесин деп баса белгилеп айтып кетишкен. Бир эле пайгамбар канча олия болсо ошонун баарынан артык. Ахли суннанын акыйдасында. Жана ошондой эле кайсы адам олия, кайсы адам олия эмес деп билүү жолу дагы биздин кээ бир алымдарыбыз айтып кеткен. Жолун дагы түшүндүрүп кеткен. Имам Шафии деген чоң алым өткөн, баарыбыз эле билебиз. Мухаммад ибн Идрис Шафии деген. 4 мазхабтын баягы экинчи белгилүү мазхаб ээси. Ислам алымдагы бардык эле мусулмандар тааныйт. Илимге, динге кызыккан мусулмандар. Ошол кишинин сөзү бар экен, муну ошо Ибн Касир деген чоң алым ошо тафсиринде алып келиптир да. Ошол киши айткан экен мындай деп. Эгерде бир адамдын суунун үстүнө басып атканын көрсөңөр, же асманда, абада учуп жүргөнүн көрсөңөр, анын кылып аткан иштерин Куран сүннөт менен карап көрмөйүнчө, ошого Куран сүннөт менен таразалап карап көрмөйүнчө ал нерсеге алданып кетпегиле деп айткан экен. Көрүңүздөрбү, мына алымдар ошондой эрежени койгон. Демек, бирөө суунун үстүнөн басабы, абада учабы, учту, бул басты деп эле дарабага алданып, аны ээрчип кеткен туура эмес. Ошол адамдын кылган иштери, айтып аткан сөздөрү Куран сүннөткө ылайык келдиби, келген жокпу, шариатка каршы келген жокпу деп тактап туруп андан кийин олия экен деп билсе болот. Анткени чыныгы олия бул таква адам. Ал эч качан олия киши өзүнүн нафсисине, өзүнүн жолуна чакырбайт. Мындайча айтканда, мен ээрчигиле, мен эле туурамын, мен кыйым деп чакырып, мактанып да айтпайт. Канча деген олиялар бар, алардын кереметтери билинбей өтүп кеткен. Чакырбайт. Экинчиден,
Алар өздөрүнүн кереметтерин туура эмес жакка колдонушпайт. Күнөө иштерге бирөөгө зыян келтирүү максатында же мактануу максатында такыр колдонушпайт. Ким эгерде ошону колдоно турган болсо, демек эле ал ачык айкын эле шайтандын жолунда жүргөн алдамчы же сыйкырчы болуп чыгат. Анткени кээ бир сыйкырчылар бар, адамдын колунан келбей турган нерселерди кылышат, бирок шайтандардын жардамы менен өздөрүн олия деп эсептешет, алдашат элдерди. Олиябыз деп элдерди адаштырып, шариятка каршы келген иштерди аткарышат. Керемет деген ат менен. Мына ушундан да сактаныш керек. Ошол себептен ошо жалганчылар менен, сыйкырчылар менен чыныгы олиялардын айырмасын билиш үчүн ошо имам Шафии ошентип ошол себептен айтып атат. Алардын кылган ишин Куран сүннөт менен таразылап көргүлө. Ошо шариятка ылайык келеби алардын кылган иши деп. Анан ошондо гана ишенсеңер болот деген мааниде айтып атат. Мына ошентип биз таразалашыбыз керек. Ошентип биз карашыбыз керек. Кээ бир адашкан агымдар ушундай деңгээлге чейин жетип кетишкен. Ушул олия темасында, керемет темасында кээ бир олиялар бар дейт, алар хакыйкат деп коюшат. Акыйкатым кыргызча айтканда, акыйкатка жеткенде аларга баягы исламдагы парз болгон буйруктар парз болбой калат. Моюндарынан ал нерселер түшүп кечирилет. Алар деген ошо якын даражасына жетти, эч бир парздарды аткарбай калышат деген адашууга чакырган ушундай жомоктарды айткандар бар да. Мындайча айтканда, олиясы ушундай бир даражага жетет экен, андан кийин аларга эч бир нерсе парз болбой калат, Кудай сактасын. Биз билебиз, шариятта бир гана ошо адам баласы акылынан тайганда гана, жинди болгондо гана ошол нерселер парз болбой калат да. Соо адам, акыл эси бар адам Аллах субхана таала буйругун өлгөнгө чейин аткарыш керек, өлгөнгө чейин ибадат кылат. Демек ким ушинтип айткан болсо, шашкан болсо, демек ал акылынан айныган, акылынан танган, же болбосо акылынан акылы кетип калган адам. Андай нерселерге такыр эмеш керек. Биз муса карманып аткан бул шариятыбызда ошондой адамдар, булар шариятты колбо жөнөкөй адамдарга түшкөн. Биз жөнөкөй адамдардан даражабыз өйдө. Биз ошондуктан мындай нерсеге муктаж эмеспиз деп ушинтип элдерди азыкырышат. Ошонун натыйжасында ошондо устаздары, олиялары бир кандайдыр бир туура эмес иш кылып же күнөө иш кылып койгон болсо, көрүп турса да кайтарышпайт. Жок, булардын бир билгени бар, ошондуктан кылып атат. Биз билбей атабыз, биз түшүнбөй атабыз деп ушунда акылга сыйбаган үзүрлөрдү айтышат да. Биз түшүнбөйбүз, ошондуктан биз түшүнбөгөндүгүн айта албайбыз. Булар түшүнгөн үчүн бизге ушундай туура эмес көрүнгөн менен, ал акыйкатта ал туура нерсе деп баштары акылдан айнып калган адамдар бар, ушуну айтышат. Бул дагы өзүнчө чоң адашуу. Мындан да сактанышыбыз керек. Кээ бирөөсү бар, жана окуяда келгендей, алыста жүрөбү же башка жерде жүрөбү коркот. Устазы же олия деген киши жөнүндө такыр сөз сүйлөйт. Жаман ниет дагы ойлобойт. Жаман ниет кылып койгон болсом же туура эмес сүйлөп койсом мени угуп калат, көрүп калат, билип калат деп ойлойт. Аллах субхана сактасын. Ушундай сыпаттарды ошондой өздөрү олия деп атап алган адамдар кыйгарып коюшкан да. Адамдын ниетиндегини билүүнү, алыстан туруп угуп коюуну, билип коюуну баарын ошолор кыйгарып коюшкан. Мунун баары тең мына шариятка каршы келген иштер. Кудай таала сактасын. Мына кыскасы, ошо олия маселеси ушундай. Ахли сунна алымдары олияны четке каккан эмес, алардын кереметтерине да ишенишет. Аларды Аллах субхана тааланын кулу деп билишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү, кадимкидей эле башка адамдардай алар дагы ибадат кылышат, намаз окушат, орозо кармайт, зекет берет, ажылыкка барат, таухидти кармашат, шариаттын баардык түркүктөрүн аткарат. Баардык буйруктарын аткарат. Болгону Аллах субхана таалага сый катары, же даражасын көтөрүү катары, же иманын бекемдөө катары, же болбосо муктаждыгын жою максатында аларга кээ бир артыкчылыктарды берип коет. Мисалы, дуа кылса, дуасын кабыл кылып коет. Тамак таппай калса, ачка болуп калбаса, тамак берип коет Аллах субхана таала. Же болбосо баягы кыйынчылык, башына бир проблема түшкөн болсо, ошолорду чечүү жолунда оңой жолдор таап, тез кутулуп кетиши ыктымал. Алла таала жалдырап же себептерин кылып, башка жөнөкөй адамдар таба албай атса, таап кетиши ыктымал. Мына ушундай артыкчыларды берип коет. Усайд ибн Худайр деген сахаба болгон, ошол эки киши Куран окуп атканда, Бухариде келгенде периштелер келип ал Куранын угушкан да, ошондой артыкчылык берген. Жана имам Мухаммад Мустафадан дагы бир эки сахаба түндө ошо жолдо кетип бараткан кезде, караңгы түндө экөөнүн кол алдынан нур чыгып, же болбосо таяктарынан нур чыгып, жолдорун жарык кылып турган.
мына ушундай артыкчылыктарды берип коет Аллах субхана таала каалаган кишисине. Бирок өзүнүн чегинде, алардын өзүлөрүнүн чеги бар, өзүлөрүнүн даражасы бар. Алар эч качан канчалык олия болсо да пайгамбарлардын даражасына жетпейт. Алар адамдык сыпаттан чыгып кетишпейт, адам бойдон эле калышат. Алла тааланын кулу. Алар өздөрү билип, өздөрү каалаган нерсени аткара беришпейт. Баары тең Алла тааланын кулу. Аллах субхана таала ыйгарылган, Алла таалага таандык болгон сыпаттарга алар эч качан ээ болушпайт. Алар гайыпты билишпейт. Алыста туруп бир нерсени угуп коюшпайт, же сезип коюшпайт. Кадимкидей эле махлук сыяктуу. Жаратылган нерсе. Жаратылган адамга эле окшош. Мына ушуну бекем түшүнүп алышыбыз керек. Ана урматтуу угармандар, урматтуу мусулман бир туугандар, динибизге жакшы көңүл буралы, таухидке жакшы көңүл буралы, Аллах субхана тааланын жалгыздыгына жакшы көңүл буруп, элдер ошого чакыралы. Өзүбүз ошого амал кылып, таалим алып, илим алып, үйрөнүп, иманыбызды, таухидибизди коргойлу. Куран сүннөт илими менен. Түшүнбөй жаткан, адашып жүргөн элдерге жеткирели ушундай нерселерди айтып, колубуздан келишинче. Мейли сөз менен болобу, китеп менен болобу, же аудио түрүндө болобу, баягы жумшактык менен, чындык менен жеткирип аракет кылалы. Анткени баарыбызга жүктөлгөн бул милдет. Аллах субхана тааланын алдына баарыбыз эртең эле барабыз. Анан баарыбыз ошол жерде сурайт. Ошого жооп бергенге даярданышыбыз керек. Бул дүйнө баягы убактылуу, арзыбаган дүйнө. Эртеңби, бүгүнбү, кайсы убакта бир күнү кетип калабыз баарыбыз тең. Бирок чыныгы жашоо тиги дүйнөдө. Ошол дүйнөдө адам баласы тагдыры чечилет. Же бейишке барат, же тозокко барат. Ошон үчүн ошого даярданышыбыз керек. Бул дүйнөдөгү эң чоң күнөө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай Абу Хурайра хадисинде 7 адамды талкалап жок кыла турган күнөөдөн алыс болла деген. Ошонун алгачысы мына Аллах субхана таалага шерик кошуу күнөөсү деген да. Ибн Масудтун Бухариде келген хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт да, кайсы күнөө эң чоң күнөө деп сураганда, ошо Аллах сени жараткан Аллах субхана таалага бир нерсени теңдеп, ага ширк кошууң бул чоң күнөө деген. Мына ушундай күнөөлөрдөн алыс болуп, жана андан башка шариатка каршы келген күнөөлөрдөн алыс болуп, өзүбүздү дагы башка бир туугандарыбызды дагы сактайлы. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.